Assalamu alaikum bagbanlar. Өткөндө биз жүзүм калемчелерин тамырлатуу şu сууга чыладык эле. Бүгүн 21 март мынакей тамырларды уже чыгара башташты. Буюрса, мына түйүндө суунун ичинде турса табабак болуп. Мынакей. Азыр бирди алып көрсөтөлү. Мынакей. Тамыр уже чыгып калды. Кудайым буюрса. Эми ушуларды өзүнчө баклажкага топурактан салып, аларды заготовка кылып, анан баклажкага отургузуп чыгабыз буюрса. Анан ошону менен май айларында эшикке алып чыгып тиксек болот. Мынакей тамырлатуу ушундай сууда. Ар дайым суунун көлөмүн карап жүрүшүбүз керек. Мына булар эми нежныйраак болот, абайлабасак. Мына бул жерде мен маркер кылып койгом. Мынакей. Ошол маркерди чийип, постоянно суунун уровень ошол жерде карап турасыңар. Ошондон ылдый кичине түшөт өзү. Түшкөн учурда жумасына бир жолу кайра куюп коюп турсаңар болот. Мына бул жакта дагы көрүп атасыңар, мына апапак болуп, мына берде да чыгып баштады, мында чыкты, ары жагында чыгып атат. Аркы банкаларда дагы мынакей тамырлар чыгып башташты. Кудайым буюрса, мынакей ушуларды азыр баклажкага топурак менен отургузганды дагы азыр көрсөтөбүз. Анан дагы бир нерсе айта турган. Мына ушунчалык упузун болуп өсөт. Алып атканда абайлагыла түйүнөн. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун тамыр уже алган. Анан бул үстү жагы ушунчалык узун болуп өсүп кеткендиктен баш жагын биз пришивка кылып кесип койгонбуз. Ошол кесип койсоңор, бул рост токтойт дагы, тамырына көбүрөөк энергия жумшайт. Анан кийинкиси жалбырактын түйүнөн басынка деп коет. Ошол жалбырактын түйүнөн чыкканын анан кайра ошону өстүрүп кете беребиз. Бул жакта мына тамырлары кандай жакшы болуп чыгып калган. Кудайым буюрса, ушундай кылып туруп, ушундай кичирээк кесинде, өтө узарып кете элек кесинде топуракка отургузгула. Себеби узун болгондон кийин мына апапак болуп турган, азыр кичине кол тийсе эле же бирдеңке тийип кетсе эле бул сынып түшүп кала берет. Ошон үчүн бул нежный болот. Шуну абайлап топуракка акырын отургузуп койсоңор, анан топурактан өзүп баштайт. Бирок эшикке алып чыкпайсыңар. Муну жылуу жерде эле кайра эле кармай өстүрө бересиңер. Эшикте качан 20 градус стабилдүү болуп баштаганда анан эшикке алып чыксаңар болот. Эшикке алып чыгып атканда да бир сыйра тартып көрсөтөм буюрса. Азыр мынакей ушундай жакшынакай болуп тамыр алып калды. Муну азыр биз топуракка отургузабыз. Баклажкаларга топурак салып, ошого отургузабыз. Андан кийин мынакей ушундай кылып биз баклажкаларга отургузуп чыгабыз. Анан ар бирин мындай маркировать этебиз. Мына биягына да жазып койдум эле. Муну да дополнительно кылып койдум. Өчүп калбасын деген максатта. Анан мынакей тамыры баклажканын түйүнө где-то бир 30-40% да баклажканын жарымынан кичине ылдыйраак кылып туруп, же жарымынан кылсаңар деле болот, бийигирээк баклажка. Ичине теңдеп салып аласыңар. Андан кийин мындай кылып отургузуп туруп эле анан үстүнөн топурактан даярдаган топурагыңардан салып, кол менен акырын эле түртүп коесуңар. Катуу баспайсыңар. Катуу басканда тамырлары сынып калышы ыктымал. Жөн эле түртүп коесуңар дагы. Анан кийин мынакей мынчалык кылып отургузуп койсоңор, мынакей. Ушуну менен эми Кудай буюрса сарынча өсө берет. Анан жайында ушул бойдон алып алып топурагын желательно баклажканы мындай кесип туруп эле акырын ачып отургузуп кое бересиңер. Анан дагы бир айта турган нерсе бар.
Mınaki bul çelenokta ökö östü. Mına buyakta bürösü, üstünde bürösü. Negizi jıl açında bizke bir dile östürgön jakşı bolat da, bu öyle jagынан östürgön jakşı. Ildy jagyn alıp sasaňar bolat. Jok kişine zapas kılam, yana bunu şaşpay dile alıp koyam deseňer, anda ökönteň östürseňer bolat. Birak ökö ösüp atkanda jalbırak kançalyk köp çyksa, oşonçoluk suwunu patrep edet. Birak buga oturguskandan keyin bunu köp sugarbaysyňar. Giçine denle nımdap durasyňar. Bolgon oşol. Mılçıldatyp sugarsaňar ölüp kalat. Misaly men bunu alyp elesem, munaki minto alyp sasaňar alınıp kalat. Maga bul üstü jagla kerek. Aslında keregi jok. Şu boýdan da men tiginde kalıp oturgusyp goýarym. Boldy, oşonu menen anan jyly jerge goýup goýsaňar, al üýde ösöberet. Gün primoy tibey, bunday. Birak jarık jerge goýsaňar, jyly jana jarık jerge goýsaňar, oşol eň jakşysy. Şunda agyp turup goýup goýberesiňer, anan maýdyn eme har gaýsy jerde özünün klimatyna jarasa, birö maýdyn başynda, birö maýdyn ortasynda, har kim barganda itiget, eşik alyp çygyp, al jönünde dagы internetde köp, bunu orusça aytkanda vegetирующий саженцы деп коет. Ana сразу эле тамыр алып, сразу эле бöýle oturgusasыңар. Şonda başta bir жылга uçuşta bolosуңар, кичине bolsa da. Anan jok munçalyk masakatty galabayyn deseňer, ana jer 15 gradus jer jylygandan keyin ele çelenoktordu ele ana şkolka dep koyat, internetten de garasaňyzlar tabasyňar. Şkolka aglyp ele jerge jakşynaka жерди даярдап туруп, çelenoktordu sol жерге sayıp oturgusup goýsaňar деле tamır alıp kete berет. Al jaktyn masakaty kişine azıraak. Bunun masakaty uşunday. Birinci suga tamırlatyp olasyňar. Sudan tamır algandan keyin anan bul jakka oturgusasyňar. Anan bunu oturguskandan keyin üýde jyly jerde boş gerek. Keyin ayabay ösüp çygat bu yerge. Ösüp çykanda mına bu jerge bir mınday tayakça alıp gelip eşikten baktın şaktarından sayıp durup bu jaşıl emeni akırın baylap koysaňar. Bolbosa bul ары beri mintip salpıldağından sınıp kaşıktım al. Şon üçin mınday metodtun kişine masakatı var. Birak janağı çerenoga as sortu ayabay kerektүү. Birak çerenoga as bolsa, oşolordu uşunday türde tamırlatyp alsaňar bolat. Dagı bir ayta ketçün nerse, mına başında körüp turasyňar, bul uza mömö baylay turu. Mömösü baylay turganday bolup turat. Gül açat. Şu jerde mömö alat. Bizge bul çelenokka mömönün keregi jok. Sebebi bul mömöge bolgon energiýasy geçse, tamırı öte slaby bolup kalat dagı. Bir jyl ikisi daýynla bul ösböy ölüp kalşykdy mana. Şon üçin biz bunu akrynla alıp goýaberýäris munaki. Tırmak bilen mintip sındırıp durup munaki. Mömös. Bunu alıp salabız. Bizge anın keregi jok. Şonda muna hazır bir çetdi uçunda alıp koyduňar. Bu yaka rost toktady, öspeýt, baka bir jumaça toktoýt. Aga çeyin bu tamırı kişine bolsa da ары beri jayılıp ösgөнгө jakşı bir условия bolat. Tamırı jakşı ösüp alat. Anan keyin bunun mo jalbyraktyn tüplerinden muna bu jerden anan ösüp başlayt. Biz oşol jalbyraktyn tüpünden biröýünü gana östüröbüz. Eň başında uşunday metodda birden östüröbüz. Sebebi ikiden bolganda iki jaka energiýa köp ketet dagı, ekoten kişine slabyrak bolup kalsa ıhtimal. Jol bolsa al özüňerdiň bu toprağıňardan daýardagaňyňa jarasa. Men toprakty 50-50'ge abısny ile eşikdegile jerdegi agorotdagı kara topraktan alıp geldim. Jana jarymyna biohumus alıp gelip ökönü 50-50 kılıp aralashtyryp turgandan oturgup atam.
Mınakey бұл мынакей биогумус. Аябай сонун болуп турат. Мына биогумус. Биогумус бұл обычный эле эшиктегилек агороттогулак кара топурак. Анан мындай кылып бир чарага, тазикке же бир нерсеге салып 50-50 тигинден жарым, мындан жарым кылып аралаштырып даярдап аласыңар да, анан кийин баклажкага салып баштайсыңар. Ушундай кылып даярдасаңар болот. Же болбосо топурактын дагы даярдаган немелери көп. Покупной дагы топурактар бар, аларды деле сатып келип колдонсоңуздар болот. Биогумус салсаңар болот. Же болбосо кокосовый субстрат деген бар. Ошону менен да жерде аралаштырсаңар болот 50-50. Анан же болбосо кык салам десеңер, кыкты өтө аз салыш керек. Себеби кык күчтүүрөөк болгондон кийин ал тамырды өлтүрүп коет. Тамырга кык тийбеш керек. Кыкты эң түбүнө салып, же болбосо аралаштырып бир 20%, 30%ке чейин кошсоңор болот. 70%-ин топурак кош керек. Биогумус бул эң таза органикалык жер семирткич болуп эсептелинет. Мунун составында бардык микроэлементтердин бардыгы бар. Ошон үчүн биогумус алып салганыңар бул эң жакшысы.